Есть плохие новости. Смотрите, с понедельника по четверг включительно будет операция «Эмигрант». Будут долбить так, ребята. Смотри, у нас с понедельника будет мероприятие такое серьезное, всероссийское по мигранту. Будут выворачивать абсолютно все. Квартиры, производство, стройки, ремонты, все, что где есть иностранцы, шиномонтажи, там, мойки, все будут выворачиваться, будут действовать на результат. Все подряд будут. Ассаламу алейкум, бекендештер, арбаңыздар, барыңарга группаларга келип атса керек жана рейд тууралуу. Рейд болуп атат. Дүйшөмбүдөн баштап, понедельниктен баштап катуу текшерүү болот экен. Негизи биз МВД өкүлдөрүнөн ар кайсы источниктерден тактадык. Рейд официалдуу жок, бирок күчөтүлгөн текшерүү болуп атат мекендештер. Ошон үчүн документтериңерди тууралап жүрүңүздөр. Дүйшөмбү күндөн баштап кийинки жуманын аягына чейин катуу текшерүү болот деп атат. Бир нече ошо МВД өкүлдөрү, биз кызматташып аткан МВД өкүлдөрү бул боюнча бир аз өзүнүн комментарийлерин айтышты. Бул биринчи рет жана мигранттарга тиешелүү. Экинчиден болсо, Орусиянын жараны бар мекендештер. Мисалы үчүн Кыргызстандын, анан кийин Россиянын жараны. Ошолордогу балким жана аскерлик учетко коюш үчүн ошондой бир причина, себеп тапкандай көрүнүп атат. Эми аны расмий айтпайт эч ким. Бирок ошол дагы бирден бир себеби. Ошон үчүн көп баспай, бассаңыз да ойлап документтериңерди тууралап жүрүңүздөр. Ана мекендештер кокусунан бир катуу ошо рейдке түшүп калып, эгерде Сахаров аркылуу депортация болуп кетсеңиз, анда камсанабай эле силердин мекениңер бар, Кыргызстан бар, дайыма күтө турчу. Кыргызстанда деле жумуш орундары азыр көбөйө баштады. Мисалы үчүн швея тиккен отраслда айлык маянасы 30 миңден баштап 120 миң сомго чейин иштегенге киши жок. Мисалы үчүн жакында президент резиденциясы курулуп атат, ал жака куруучулар жок, Кыргызстанда иштечү киши жок. Асман шаары курулуп атат деп атат, ал жактан Бангладештен, Пакистандан, Өзбекстандан куруучуларды алып келип атабыз дейт. Андан көрүшө мекенге баралы, кызмат кылып ошакта иштей берели, камсанабай эле. Алатообуз бар, ысык көлүбүз бар, мекенибиз бар, чагына бөлөнү. Сак саламат болуңуздар мекендештер. Жаңылыктар болсо айтып турабыз, рейд учурунда бир сак болуңуздар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Урматтуу мекендештер, Кыргыз диаспора кеңеши мамлекет тарабынан жана башка уюмдар тарабынан каржыланбайт. Ар бир жасап аткан иштерибиз өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн чыгарган каражат менен иш алып барабыз. Ошол себептен жакында Кыргыз диаспора кеңешинин жааматы менен машпара кылып бир фонд ачууну туура көрдүк. Ошол фондко салымымды кошом деген мекендештер 50 рубль болобу, 100 рубль болобу, андан ашык болобу, баарына ыраазы болобуз. Номерди мен силерге айта кетейин: 2202 2062 1801 1323. Кубанычбек О деп чыгат. Жардамыңыздарга ыраазы болобуз. Силерге ийгилик, аман эсен болуңуздар. We'll be right back.